Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Назарыңыздарда Ош мамлекеттик университетинин Үмүт эле студиясы. Биздин студия ар дайым билим алууну каалаган жаштар үчүн университеттин сыймыгын аттуу көрсөтүүсүн сунуштап келет. Бүгүнкү көрсөтүүбүздөн сиздер Ош мамлекеттик университетиндеги эң жаш факультеттердин бири болуп эсептелген география жана жаратылышты пайдалануу факультети жөнүндө маалымат аласыздар. Анда эмесе көрсөтүүбүзгө ортоктош болуңуздар. 2002 жылдын туризм жылы деп жарыяланышына жана география адистигинде өтүнүп жаткан профессордук окутуучулук составдын мында окуп жаткан студенттердин жогорку билим деңгээлин, окуу методикалык жана материалдык техникалык базанын нормативдик талаптарга ылайык келгенин баалаган Ош мамлекеттик университети боюнча аттестациялык комиссиянын рекомендациясына байланыштуу Ошмунун ректору академик Бектемир Мурзабраевдин буйругу менен 2002 жылдын 19 июнунда география факультети түзүлгөн. Ал эми кошумча адистиктерди даярдоону кеңейтүү максатында ошол эле жылдын 4 сентябрында факультет география жана жаратылышты пайдалануу факультети болуп кайрадан түзүлгөн. Жаңы факультеттин окуу жана материалдык техникалык базасын түзүү үчүн 2002 жылы атайын имарат бөлүнүп берилип, анда жалпы суммасы 451,5 миң сомдук капиталдык ремонт жүргүзүлдү. Факультеттин окуу жана илимий изилдөө иштерин өнүктүрүүдө жана географиянын Кыргызстандагы өзгөчө түштүк региондордогу түйүндүү маселелерин чечүүдө. Биздин география жана жаратылышты пайдалануу факультети жаш болгонуна карабастан узак тарыхы. География адистиги дээрлик 1961 жылдан бери Ош түштүк жергесинде даярдалып келип жатат. Ал эми биз факультет катары былтыркы жылы 2002 жылы июнь айында түзүлдүк. Мына ушул кыска убакыттын ичинде биздин факультетте окуу процесси боюнча, материал техникалык базасы боюнча бир кыйла ийгиликтерге жетиштик деп айтсам болот. Азыркы кезде факультетте иштеп жаткан 32 профессордук, окутуучулук жана окуу көмөкчү персоналдык кызматкерлердин ичинен бир илимдин доктору, 2 илимдин кандидаты, 3 ага окутуучу бар экенин эске алганда, факультет ири илимий потенциалга ээ экендиги көрүнүп турат. Мындагы күчтүү эмгек коллективи жогорку квалификациялуу адистерди даярдап чыгуу менен катар, географиянын бир кыйла актуалдуу фундаменталдык жана прикладдык маселелеринде чечүү мүмкүнчүлүгүнө ээ. Илимий жана илимий педагогикалык кадрларды даярдоо университеттин аспирантурасы аркылуу жүргүзүлөт. Аны бүгүнкү күнгө карата факультеттин 10дон ашык бүтүрүүчүсү аяктаган. Мына быйылкы жылда биз абитуриенттерди факультетибизге 4 адистик боюнча окууга чакырабыз. Бул адистиктерибиз азыр айтып өткөндөй география англис тилин тереңдетип үйрөтүү, география экономиканы тереңдетип үйрөтүү жана геодезия. Урматтуу быйылкы жылкы бүтүрүүчү окуучулар, сиздерди биздин факультетке окууга мен чакырып кетет элем. Сиздер үчүн биздин эшигибиз дайым ачык. Сиздердин окууңуздарга, билим алганга, жогорку квалификациялуу адис болуп чыкканыңыздарга бизде толук шарттар бар. Окуу процесси боюнча, материал техникалык базасы боюнча, бардык боюнча шарттар түзүлгөн деп ишендирип кете алам. Окутуучулар өздөрүнүн билимдери жана педагогикалык тажрыйбаларын дайыма өркүндөтүп турушат. Улуу муундагы кызматкерлер кайсыл жылдарда Москванын, Санкт-Петербургдун, Казандын, Ташкенттин жогорку окуу жайларынын квалификацияны жогорулатуу факультеттеринде кайра даярдоодон өтүшкөн. Бүгүнкү күндө факультеттин ишмердиги негизинен 4 багытта жүргүзүлөт. География англис тилин тереңдетип үйрөнүү менен, география экономиканы тереңдетип үйрөнүү менен, геодезия жана жер кадастры. Мында билим алып жаткан студенттердин жалпы саны 718 түзөт. Алардын ичинен 302 студент күндүзгү бөлүмдө окушат. Негизинен окуу процесси кыргыз, орус жана өзбек тилдеринде да жүргүзүлөт. Мына өткөн жылы биздин ректордун чоң жардамы менен факультетти кайра уюштуруп, кайра факультетти тике тургуздук дагы. Анан мына азыр өзүңөр көрүп турасыңар, эң жакшы окуу корпусун берди. Эң жакшы окуу корпусун. Мына азыр жетекчилик состав көйүндө азыркы иштеп аткандардын ичинде бардыгы ушу өзүбүздүн эле бүтүрүүчү балдарыбыз. Өзүбүздүн мисалы Абдырашид, мына өзүмдүн окуучум, мына азыр бул өзүбүздүн декан, зам декандардын бардыгы. Эми ушу баштагы иштегендерден Омор Кушубак деген бар. Ал методикадан көз бирге өткөнбүз.
анан Тажикстандан Дүйшөмбөдөн бүтүп келген Ахметов деген Режап Шарипович иштейт. Анан Кыргызстан университетинен бүткөн Өмүрбек деген Кубатов деген, калганын бардыгы биздин өзүбүздүн. Эми ушул факультетти ачууга чейин алдын ала техникалык базаны түзүш керек эле. База эң жакшы түзүлдү. Эң жакшы түзүлдү. Бизде мындайын айтканда кемчилдиктер жок десек деле болот. Жанагы топография, картография деген сабактар мурда эптеп эле бир бала өтүп келген болсо, азыр атайын специалист чакырдык. Бардык точный перевод, теодолит, мензула, даже эң бир табылбай турган астролябия деген так переворлорду алдык. Анан кийин мынабу толугу менен тала практикасына керектүү материалдарды. Бул жагынан биздин ректорат бизге эч нерсени аяган жок. Эми биздин милдет иштеш керек. Ноттопкан студенттер илимий изилдөө иштерине активдүү катышып, регионалдык, республикалык жана эл аралык семинар конференцияларга, олимпиадаларга дайыма катышып келүүдө. Студенттердин изденүүчүлүк жана өз алдынча иштөөсүн өркүндөтүүдө түрдүү билдирүүлөрдү, докладдарды жасоонун, курстук жана дипломдук иштерди аткаруунун мааниси чоң. Бул алардын турмушта конкреттүү милдеттерди аткаруусу жана маселелерди чечүүсү үчүн практикалык даярдыктан өткөндүгү болуп эсептелет. Я Курмушиев Талай, студент второго курса факультета география и природопользования по специальности геодезия. И я хочу, во-первых, сказать, что нам преподают лучшие преподаватели факультета и специалисты из производств. И в будущем мы студенты и будем работать в строительстве и промышленных строительствах и МЧС, и горархитектура, и госрегистры. И я хочу сказать, мы сейчас наше государство остро ощущается таких же специалистов, как геодезия. И я приглашаю в 2003 году абитуриентов поступать на наш факультет и получать знания под специальностью геодезия. Для них очень широкий ассортимент по условиям и по современным требованиям. И, кстати, мы будем первыми выпускниками нашей специальности, и для нам найти работу очень нетрудно, поскольку у нас уже конкуренции нет, поэтому. Geograf жана инженер геодисттерди даярдоодо аудиториялык, теориялык алган билимдерди практика жүзүндө бекемдөөдө, окуу программаларына ылайык өзгөлтүксүз өткөрүлгөн окуу өндүрүштүк окуу талаа жана педагогикалык практикалардын ролу жогору. Окуу өндүрүштүк практика түштүк Кыргызстандын түрдүү өнөр жай ишканаларында жана мекемелеринде, метеорологиялык станцияларда, гидропосттордо жана башка объектилерде өткөрүлөт. Булардын ичинен эң эле кызыктуу жана өзгөчө орунга ээ болгон окуу талаа практикасы Кыргызстандын кайталангыс кооз, керемет жаратылышынын, анын кем байлыктарын жакындан көрүп, табигый комплекстерге тактап айтканда, жер суу, тоо токой, таш топурак, өсүмдүк жаныбар, муз мөңгү, аба ырайы, климат жана башка элементтерге кубулуштарга анализ жасоо конкреттүү максаттарда өтө тыкандык менен өткөрүлөт. Ушул жерден дагы бир айтып койчу сөз, арадан канча мезгилдер өтсө дагы күлкү шаң менен коштолгон экспедициялык жүрүштөрдө, ачык асман астында лагердик чатырларда өткөрүлгөн студенттик өмүрдүн иш-чаралар аткарылып келүүдө. Республикадагы 3 алгачкы мамлекеттик эмес уюмдардан болуп, 1990-жылы түзүлгөн Максат экологиялык клубу факультеттин окутуучулары менен алдыңкы студенттердин жаш илимпоздордун башын экологиялык кыймылга бириктирген.
Бул эки клуб тарабынан даярдалган Osh Avinite фотофакты долбоору AQShnын ISAR уюмунан гранттык колдоого ээ болуп, анын рамкасында 1996-97 жылдары областтык жана республикалык деңгээлде бир катар иштер аткарылган жана маселелер көтөрүлгөн. Ошондой эле учурда аларды чечүү боюнча сунуштар берилген. Бүгүнкү күндө факультетте Түштүк Токой коомдук фонду уюштурулуп, ал үстүбүздөгү жылдын апрель айында Ош областтык юстиция башкармалыгынын атайын каттоодон өткөн. Түштүк Кыргызстандын дүйнөлүк мааниге ээ болгон жаңгак мөмө жемиш жана арча токойлорун сактоо, коргоо жана калыбына келтирүү, жалпы эле жаратылыш комплексин коргоо максатын көздөгөн бул уюм да чечкиндүү кадам таштады. Өзүнүн түзүлгөнүнө аз гана убакыт болгондугуна карабастан, мурдатан калыптанып келаткан бекем илимий кадрдык, материалдык, техникалык базага негизделген география жана жаратылышты пайдалануу факультети Түштүк Кыргызстандагы географиялык илимдердин жана жогорку географиялык билим берүүнүн ири борборуна айланганы талашсыз. Биздин география жана жаратылышты пайдалануу факультетинде бул адистиктерди даярдоодо толук мүмкүнчүлүктөр бар. Атап айтсак, ушул адистиктерди даярдоодо географиядагы экономикалык география жана физикалык география адистик боюнча 8000ден ашык окуу куралдары, ошондой эле геология, топография, климатология сабактарын өтүүдө толук мүмкүнчүлүк, башкача айтканда лабораториялар түзүлгөн. Так, ошондой эле адистикти негизги кызыктыруучу жери бул талаа практикасы болгондуктан талаа практикасын өткөрүүдө толук шарттарыбыз бар. Башкача айтканда талаа практикасына ылайыктанган шаймандар, ошол талаа практикасында колдонулуучу материалдык база толугу менен жетиштүү десек болот. Мындан сырткары жаңы ачылган жер кадастры боюнча жер кадастр адистиктерин даярдоодо ушул белгилүү жолсо ылайыктуу материалдык базабыз жетиштүү деп айтсак болот. Ошондой эле бул азыркы мезгилде мен географиянын же болбосо бир эле география эмес, географияга кошумча адистиктердин кошулгандыгы, ошондой эле азыркы мезгилге керектүү болгон адистердин кошулгандыгын атап айтып, ушу биздин спецификабызга ылайыктуу экендигин, ошондой эле абитуриенттерди жаңадан келүүчү мектептин бүтүрүүчүлөрдүн биздин факультетке келип билим алуусун, ошондой эле мына республикадагы азыркы мезгилде өтө керектүү болуп аткан мына кадастр, жер кадастры адистигине келүүсүн суранат элем ошол үчүн. Учурда мында окуу процессин тийиштүү деңгээлде жүргүзүү үчүн өз алдынча уюштурулган жана зарыл болгон карталар, атластар, көргөзмө материалдар, демонстрациялык приборлор жана техникалык каражаттар менен жабдылган геология, картография жана топография, ландшафттануу, гидрология, биогеография жана топурактардын географиясы кабинеттери жана лабораториялары окутуучулардын заман талаптарына ылайык жаңы изденүүчүлүк жана ыкмалар менен иштеп жатат. Факультеттин тарбиялоо системасында республикабыздын демократиялык жана укуктук коомду курууга алган багытындагы атуулдук коомду түзүү идеясынын негизинде түзүлгөн Ош мамлекеттик университетинин тарбия берүү концепциясын турмушка чыгуунун үстүндө да тынымсыз иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Бул факультетте студенттерди демилгечүүлүгү, өзүн өзү башкаруу процессин үйрөтүүгө, аларды адамгерчиликтин, боорукелдиктин, сабырдуулуктун принциптерине тарбиялоо, улуттук каада салттарга, мамлекеттик мыйзамдарга жана символикаларга урматтоо менен мамиле кылууга өзгөчө көңүл бурулган. Факультеттин жакшы уюштурулган китепканасы жалпысынан 8,5 миң китептик фондго жана окуу залына ээ. Мындагы энциклопедиялар, сөздүктөр, справочниктер жана башка адабияттар жетиштүү деңгээлде топтоштурулган. Азыркы кезде студенттерге билим берүү үчүн компьютердик техника жана аппаратуралардын саны 10дон ашык. Алар учурдун талабына ылайык акыркы маркалары менен толукталууда жана интернет түйүнө туташтырылган. География адистигине ээ болгон көптөгөн бүтүрүүчүлөр республиканын эл чарбасынын ар кайсы тармактарында жана башкаруу структураларында үзүрлүү эмгектенишүүдө.
Мындан арада факультет ага жүктөлгөн мамлекеттик жана коомдук жоопкерчиликтин астында ынтымактуу жамаат катары илимдин, билим жана тарбия берүүнүн жаңы горизонтторун багындыра бермекчи. Урматтуу эле көрүүчүлөр жана абитуриенттер, сиздер Ош мамлекеттик университетиндеги эң жаш факультеттердин бири болуп эсептелген география жана жаратылышты пайдалануу факультети туурасында азын улак маалымат алдыңыздар. Ушуну менен көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Көрүшкөнчө саламат. Assalamu alaikum урматтуу көрүүчүлөр. Назарыңыздарда Ош мамлекеттик университетинин Үмүт телестудиясы. Биздин студия ар дайым сиздер үчүн университеттин сыйгыматтуу көрсөтүүсүн сунуштап келет. Бүгүнкү көрсөтүүбүздөн сиздер Ош мамлекеттик университетиндеги эң жаш факультеттердин бири болуп эсептелген эл аралык билим берүүнү интеграциялоо факультети туурасында маалымат алмакчысыздар. Анда эмесе көрсөтүүбүзгө ортоктошуп болуңуздар. Факультеттин 139 буйругу менен Ошмунун базасында уюштурулган. Факультеттин ачылышынын негизги себеби мезгилдин талабына жана Ошмунун дүйнөлүк билим берүүнүн мейкиндигине киргизүү болуп эсептелет. Факультеттин ачылышы жана иштеши президенттин 21-кылымдын кадрлары программасын колдоо менен билим берүүнүн сапатын жогорулатуу жана жогорку квалификациялуу адистерди даярдоодогу негизги кадам болуп эсептелет. Факультет Американын жана Европанын алдыңкы окуу жайлары менен бирге Ошмуда жогорку билимге адистерди даярдоо максатында түзүлгөн. Билим берүүнү жогорку квалификациялуу чет элдик жана жергиликтүү окутуучулар эл аралык программалар жана стандарттын негизинде англис тилинде жүргүзүшөт. Биздин факультетте азыр 3 кафедра бар. Эл аралык мамилелер жана билим берүү стандарттар кафедрасы. Экинчи кафедра регион таануу жана тилдер кафедрасы, үчүнчү кафедра политология жана социология кафедрасы. Азыркы учурда 250-ге жакын студент окуп жатат. Негизги адистиктер бул эл аралык мамилелер, дүйнөлүк экономика, бажы иши, туризм менеджменти жана регион таануу адистиктери. Эми регион таануу адистиктерде негизинен чыгыш тилдердин терең билим берүүсү талап кылынат. Кытай тили, Япон тили, Корей тили, фарс тили жана араб тили окутулат. Эми ушуга жараша азыркы учурда биздин факультеттин адистиктери
заманга бап эң керектүү адистиктер болуп эсептелет. Азыркы учурда эл аралык билим берүүнү интеграциялоо факультетинде 35ден ашуун мугалимдер, алардын арасында 3 профессор, 3 доктор, 5 доцент жана 7 илимдин кандидаты, ошондой эле Англия, Канада, Корея, Арабия мамлекеттеринен келген чет элдик мугалимдер эмгектенишет. Факультеттин 7 бөлүмүндө 253 студент билим алышууда. Ошмунун ректорунун эл аралык иштер боюнча бөлүмүнүн Россия Федерациясынын билим берүү министрлиги менен жүргүзүлгөн каталышуусу жана сүйлөшүүлөрү көп тараптуу билим берүүнү өнүктүрүү максаты факультеттин эл аралык статусуна ээ болушуна себеп болгон. Москва шаарынын жогорку окуу жайлары менен болгон карап-катташтар интеграциялоо структурасынын ачылышындагы алгачкы кадам болду. Факультеттин шериктеш окуу жайлары Россиянын эл достугу университети, Москва мамлекеттик эл аралык байланыштар институту, Москвадагы мамлекеттик университетинин Азия жана Африка өлкөлөрүнүн институту, Гуманитардык университети, Россиянын эл аралык туризм академиясы, Москва шаарынын УНА университети, эл аралык маркетинг жана менеджмент академиясы болуп эсептелет. Шериктеш окуу жайлары, факультеттери, окуу усулдук адабияттар, программалар, ошондой эле материалдык жана финансылык жактан камсыз кылышат. Факультетим жаш албетте 23-жыл кетип атат, бирок ошого карабастан дурус эле бир материалдык техникалык базасы бар. Бир Иран борбору, Корей тил борбору, Араб борбору ачылды, официалдык турда ачылды. Элчилик жана ушу өкмөт тарабынан жардам берилген. Иран өкмөтү, Япониянын институту жардам берди, Кореянын Бишкектеги борбору жардам берди. И ошондой эле чет элден келген мугалимдер да бизде азыркы учурда ушу биздин штатта иштегендерден үчөө иштеп атат. Бирөө Америкадан волонтер катары келген, бирөө Сауд Арабиядан Мухаммад Хаджаш деген, а бирөө Түштүк Кореядан. Бирок аркылуу фонддор, программалар аркылуу, Фулбрайт, Акселс аркылуу Америкадан, Европадан айта кетсек, маселен, Австриядан, Англиядан бир саат же бир күндүк көлөмүндө лекция окуп кетип атышат. Эл аралык мамилелер боюнча, саясат боюнча, чыгыш тилдер боюнча, чыгыш тилдердин изилдениши боюнча. Эми быйылкы жылдан уже мына биздин студенттерибиз практикага чыгыша баштайт. 3-курс болуп калды эл аралык мамилелер студенттери. Мындан ары дагы ушу багытта ишти күчөткөнү аракеттер жасап атабыз. Эл аралык билим берүүнү интеграциялоо факультети Евразия жана Америка континенттеринин университеттери, Венгриянын Борбордук Европа университети, Ирандагы Тегеран эл аралык университети, Индиядагы Банарас Хинду университети, Кытайдагы Тяньцзин университети, АКШнын жаңы социалдык изилдөөлөр университети жана башка жогорку окуу жайлары менен эл аралык байланыштарды өнүктүрүү жана бекемдөө боюнча чоң иштерди жүргүзөт. Факультет ар кандай эл аралык фонддор жана уюмдар менен билим берүүнү өнүктүрүү боюнча проекттерди иш жүзүнө ийгиликтүү ашырат. Эл аралык байланыштар факультеттин окутуучулар жамаатына окутуунун жаңы технологияларын, эл аралык тажрыйбаны окутуу жана тарбиялоо процессинде ийгиликтүү пайдаланууга мүмкүндүк берет. Здравствуйте, меня зовут Дуглас Гофф, я из Америки. Я волонтер Корпуса мира. Я сказал, я из Америки, мой штат Техаса. Я работаю здесь, в ВОШ, Осский государственный университет. Мой факультет – это интеграция международного образования. Мне нравится ОШ, это самый хороший город. Мне нравится работать здесь тоже. У нас есть хорошие студенты и самые хорошие преподаватели. Мне нравится много людей здесь. И мне нравится работать здесь тоже. Но я думаю, что
приходите здесь и учите. El aralık baylanışlar negizinde şeriktеш okuwjylary menen studentler jana mugallimler arasında tajriba almashuw iç yüzüne aşırılууда. 2003-2004 okuw yılında fakultetin region tanuu bölümünün birinci studenti mümkünçülüğü var. Мен Ахматов Тоқтыбек, ушул эл аралык билим берүү интеграциялоо факультетинде Кытай тили адистигинде окуйм. Биздин факультетте ар кандай эл аралык жана мамлекеттик программаларга, проекттерге жана гранттарга катышууга толук мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Бул багыттар боюнча биздин факультетте Исаков Алмаз агай иш алып барат. Мен дагы ушул жылы март айында Бишкек шаарында болуп өткөн президенттин алдындагы 20-жылдын кадрлар программасындагы Кытай багыты боюнча конкурска катышып, Кытай эл республикасына 1 жылдык стажировкага жолдомо алдым. Почему я выбрал именно этот факультет? Потому что мне нравится дипломатия, мой факультет именно дипломатия. Я выбрал его только из-за того, что я живу в Киргизии, и мне бы хотелось что-то сделать для своей страны. El aralık maçtattагы адистерди даярдоодо келечектеги кесипкейлерин башка элдердин маданиятын, салт санаасын, үрүп адатын сүйлөөгө үйрөтүү, келишпестиктерди жоюуда, эл аралык байланыштарды түзүүдө, мыкты жолдорду таба билүүгө үйрөтүү негизги орунду ээлейт. У нас есть уникальная возможность получить самые востребованные в настоящее время на рынке труда специальности. Во-первых, у нас есть международные отношения с углубленным изучением китайского и английского языков. Студенты получают сертификат компьютерной грамотности. У нас есть специальности международное таможенное дело, есть специальность мировая экономика, есть специальность регионоведения с углубленным изучением 5 восточных языков, дополнительно с английским языком. Это китайский, арабский, корейский, персидский, японский. Кафедра регионоведения языков является ведущей кафедрой, выпускающей. И в настоящее время сотрудниками кафедры регионоведения были выиграны очень большое количество грантов и книг. Это, например, с Японии, с города Урава. Институт изучения японского языка выделил нам грант в размере около 100 с лишним книг на японском языке. Американский университет в городе Шарджа, Объединенные Арабские Эмираты, тоже выделил для нас, для изучения арабского языка, книги в количестве 85 экземпляров. У нас очень большие перспективы, и поэтому еще раз хочу убедить вас, убедительно просить вас, что вы поступали именно к нам на факультет интеграции международного образования Орского государственного университета. Fakultetin okuw programmasında toleranttуулукка тарбиялоо жана келишпестиктерди чечүү маселелери сабагын киргизүү, учурдун талабына жооп берүүчү адистик болуп эсептелерин айтып койсок ашыктык болбос. Биздин факультетте ушундай эле эл аралык стандарттарга дал келе турган программанын негизинде билим берүүдө. Айта кетсек, Москва, Россия университеттеринин жардам менен бизде көптөгөн билимдерди берилүүдө. Ошол эле окуу курсунда студенттер, жакшы окуган студенттер, ийгиликке жетишкен жана коомдук иштерде активдүү студенттер ушул Россия университеттерине барып билим алууга жана ошол жакта практикадан өтүүгө, ошондой эле аспирантурага тапшырууга көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү ала алышат. Fakultetin бүтүрүүчүлөрү жогорку билимдүү кесипкейлери боло алат жана эл аралык масштабтагы ар кандай атаандаштыкты жеңүүгө жана жашоодо татыктуу ордун табууга жөндөмдүү боло алышат. Анткени азыркы мезгилдин талабына жооп бере тургандай, факультеттин материалдык базасы жакшы жабдылган жана интернет компьютердик класстары бар. Эл аралык билим берүүнү интеграциялоо факультети 3 жыл мөөнөт ичинде 300 000 АКШ долларынан ашуун грант утуп алды. Насчет грантов, если я буду говорить, в ноябре прошлого года наш факультет выиграл один такой большой проект
который был профинансирован фондом «Сорос Кыргызстан» на сумму $10 000. Этот проект был профинансирован на проведение молодежного фестиваля студенческих театров среди вузов России и Центральной Азии. В ходе проекта был проведен фестиваль студенческих театров, в котором участвовали студенты из Российского университета дружбы народов, Дижанского государственного университета и Худжанского государственного университета, также из Ошгу, Орского государственного университета. Также второй большой проект, это называется НИСКАП, по разработке учебного курса по общественному администрированию. Также был профинансирован Госдепартаментом США на сумму более чем $275 000. И в настоящее время проведение этого проекта рассчитано на 3 года. В настоящее время этот проект идет, это первый год работает. И как в этом году летом намечается проведение семинаров по этому проекту и поездка преподавателей, обмен опытом на стажировку в Кливлендский государственный университет и колледж Хирам штата Огайо, Соединенных Штатов Америки. И это как является за 2 года самым большим проектом нашего факультета. Эл аралык билим берүү интеграциялоо факультети азыркы убакта эл аралык көп окуу жайлары менен биргеликте иштеп, баардык багыттарда проекттерди ишке ашырып жатат. Эл аралык билим берүү интеграциялоо факультети 2003-2004 окуу жылында төмөнкү адистиктерге абитуриенттерди чакырат. Тагыраак айтканда, эл аралык мамилелер бөлүмү, дүйнөлүк экономика бөлүмү, эл аралык журналистика бөлүмү, эл аралык бажы бөлүмү, политология бөлүмү, туризм жана мейманкананын тейлөө менеджменти бөлүмү, регион таануу бөлүмүнүн эшиги сиздер үчүн ар дайым ачык. Hormatly televiziylör жана абитуриенттер, сиздер Ош мамлекеттик университетиндеги эң жаш факультеттердин бири болуп эсептелген эл аралык билим берүүнү интеграциялоо факультети туурасында маалымат алдыңыздар. Ушуну менен көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.